Mana Moydunbek'ten kalgan korgondan uşelele Kalındığı. 1,5 metr. Biyiktigiçe. Aytamın biyiktigini men 8-9 paksada көргөнмүn. Misal üçün basmaçının balası ekan dep mektepte albay koygan wagtlara bolgan. Ayılda namıstanatızda misal üçün basmaçı degen attanчы. Basmaçı degen attan arıltı bersin dep mana şu Mırza Nayman eli Nurjigit Kadırbekovga İman Nuru fraksiyasının lideri jönötkөнбүз. Sovet doğruda onday sözlerge bari karşı bolgon. Ol sayasatda ошондой болгон. Moydunbek'te sapsım kara kılıp, basmaçı kılıp, eldiğin psikolojisinin nemesini sayız malda ters jaka burup koygon. Murdagı beribizde Özgöndün Kızıl Oktябрь ayında 1930-жылдардагы репрессия курмандыктары жапырт gömülgön деген жайды көрсөткөнбүз. Репрессия курмандыктары Оштун өзүндө, Сулайман тоонун тегерегинде дагы gömülgөнү тууралуу маалыматтар бар. Бул тууралуу кийинки берүүлөрүбүздө кеп кылабыз. Ага чейин башка тарыхка токтолсок, Сулайман тоо 1920-жылдардагы өлүм жазаларына дагы күбө. Анын бири 1922 жылдын 26 сентябрында ишке ашат. 2 залп Заматта 8 кишини жайлаган. Арасында Фергана чөлкөмүндөгү ири каршылык кыймылын жетектеген Совет бийлиги басмачылардын лидери атаган Moydunbek Osmanali уулу бар болчу. Тугандар мына şu Moydunbek коргонун ичиге кирдик биз. Şu Moydunbek чоң атабыз биздин, менин bir tuğan tağam, oşonun balası Salaydin'in öz kolu menen, öz gücü menen kurgan uyga keldik. Uşul jerde törölgönmün, uşul jerde çoң oydum şu Salaydin'in tağamı uyda. Ma şu uyu Salaydin tağam kurgan. Men şu yerde çoң oyup, mına 2 komnatlı men koştum. Üylөнгөндөн кийин семья отдельно болуш керек болду. Мына навестерди мен кылганмын. Биздин эбиз Рабия деп, Солтондун аялы Рабия, Moydunbek'tin эжеси болгон, бир тууган. Бул жерде азыр ийиним Үмүтбек жашайт, коргондошолук ээлеп калган үйдө. Мен бөлүнүп чыкканмын. Мына Moydunbek'ten калган коргондон ушелеле. Ушул эле сакталып калдыбы? Bölükçe kaldı. Biya korgon uğuşuz, men uqqanımda aytamın. 12 katar paksa bolgon eken. Men es tartkan malda 8-9 paksa bar ele. Azır bir 7-6 ele paksa kaldı. Bunu жылда kar turup, juup, jamgır jağıp, juup, şu 7-6 katar kaldı. Bul dual moğol жерде тегерете болгон да? Dual korgon bolgon. 76 жылга чейин полный korgon bolgon. Толук бар эле? Бар эле. Onda men 6 класс окуйт эдем 76 жылы. Азыр бияктан да көрсөтөм. Мунун эни канча ооба? Калыңдыгы? 1,5 метр. Бийиктигичи? Айтамын бийиктигин мен 8-9 паксада көргөнмүн. Кийин ошол кандай десем, кызылдар СССР курулган маалда колхоздоштуруу, совхоздоштуруу маалында бул жерден Көкжар совхозу Salaydin'e korgonun jarmını bölüp berip tetigi жактан fundament kuyup ya kuyuluğa kalıp ketken. Bu yerde atkanası, malkanası bolçu Salaydin'din. Bu yakta da malkana bolgon. Üylör, malçılar yaşagan uy, o jogorda malkana bolgon. 76 жылы ошолорду бузуп тегиздеп коргонду бул жагыны элдерге посылка
үй kurganga tamarka ajratı bergen. Hazır oşonda 1, 2, 3, 4, 3 adam Çek algan değil mi? çek algan, çek alıp үй kurup jaşaşıp atat. Hazır ушунун кичине мындай жаап тарыхый жер катары сактап калганга айыл өкмөттөн бир кайрылып көрдүңүздөр? Мына ушул дубалды сактап калалы деп же өзүңүздөр аракет кылсаңыздар болбойбу? Мындай тыныкка менен жаап, болсо мына бул жамгыр, кар жаап эле эзилип бул дагы мүмкүн бир 10 жылда жок болуп кетет туурабы? Бул деген тарыхый жер болуп атат да. Сиздер маани бербеген мененчи? Ошого кызыгып, айыл өкмөт, анан туристтер келгенде, мына оокатка, мына Апшырсайга келгенде ошол жерге алып келип, туристтик мына Мойдун деген атабыздын ушундай чеби болгон десе болобу? Кандай дейсиз? Sen aytkaның туура, sen оюңа мен дагы кошуламын. Анан булга дагы иштерге кайрылбадык. Кичине каражат керек экен. Колум мен кысам болот, бирок колум жука. Мен bunu kolum açık aytkan жакшы да. Бүгүнкү күнгө Мойдунбектен 1-2 сүрөт. Оокаттын Мырзан Айман айылындагы ура бүтөйүн деп калган коргон, ананда анығынан аңызы көп кептер калды. Урпактары эл коргогон баатыр болгон деп сыймыктанышса, жок, ал элди кордогон, талап тоногон дегендер да жок эмес. Мойдунбектин соту ким кандай айыптарды такканы тууралуу расмий маалыматтар Али Күнчү Атайын кызматтын архивинде купуя сакталуу. Ошол эле учурда аны өлүмгө өкүм кылган Түркстан фронтунун революциялык аскер трибуналынын көчмө жыйынынын төрагасы Петр Алексеевич Камерандын эскерүүсү интернетте бар. Эскерүү Орусиянын Милитери аттуу аскер адабий порталына жүктөлгөн. Эмир Лашкарбанд, башкы командачы Муэддин Бекказы өзгөчө кыйтырлыгы, кыянатчылыгы менен айырмаланган. Көпчүлүктү Ферганадагы басмачылардын башчыларын өзүнө баш ийдирүүгө жетишкен. 2 рет Совет өкмөтүнүн катарына өтүп, 2 рет кайра ооп кеткен. Деп сүрөттөйт Камеран. Ачык булактарда Мойдунбектин аты бузулуп Муэддин деп жазылган. Камерандын эскерүүлөрүн арылап окуганда бир топ жеринде ишеним жаратпаган ырастамалар бар. Муэддиндин аты эле Фергананын тургундарын зирпилдетип, үрөйүн учуруп турган деп жазат сот. Ошол эле учурда Камерон 1918-жылы Мойдунбектин 200 чамалуу жигити болгонун, ал эми болуп толуп турган учурда 4000ге жеткенин жазат. Эгер эл тегиз жек көрсө, кандайча бир нече жылда эле аскери эселеп көбөйүп кетти деген суроо жаралат. Ошол эле учурда Мойдунбекти эл тегиз жакшы көргөн деп ырастоодон дагы алыспыз. 1921-жылы жана 1922 жылдын башында Муэддин контр чабуулдарды, демонстративдик чабуулдарды уюштуруп, салгылашка пулеметчон ири күчтөрүн кыргыштетип, Кызыл армиянын бөлүктөрү менен пландык согуш жүргүзүүгө чыгынып баштаган. Деп дагы кошумчалайт судья Камеран өзүнүн эскерүүсүндө. Бул зулумду жок кылуу үчүн узак убакыт элден колдоо таппадык деп моюнга алууда. Мойдунбек адегенде падышалык Орусияга, анан большевиктерге каршылык көрсөтүп келгендиктен, советтик бийликтин Ферганадагы бирден бир диний дагы, геосаясий дагы душманы эсептелиши мүмкүн болчу. Төлөгөн Касымбековдун Келкел романында ал Осман империясынын мурдагы аскер министри Энвер Паша менен байланышта болуп, курал алганы сүрөттөлөт. Бул маалыматты азырынча расмий ырастоого мүмкүн эмес. Ошол эле учурда Энвер Паша Борбор-Азиялыктарга каршылык кыймылына көмөктөшүп, кыска убакыт большевиктерге каршы согушканы тарыхтан белгилүү. Ушундан соң Мойдунбекке далилдүү дагы, далилсиз дагы айыптар тагылышы ал учурдагы пропагандага жараша да жага да бергендей. Эски оокат менен жаңы оокаттын тургундарынан сурамжылоо жүргүзгөндө, бул кыштактарда Муэддин тарабынан зордукталбаган 10 жаштан жогору бир да кыз болбогону аныкталган. Деп жазат Камерон. Башкача айтканда, Мойдунбек бүтүндөй чөлкөмдөгү балагатка жеткен кыздардын баардыгын кордогон деп эскерип атат. Бирок ошол эле сот Мойдунбекти зордуктоо беренеси менен соттогон эмес. Камерандын жазганына караганда, Мойдунбек жана анын шериктерине Советтик Россиянын кылмыш кодексинин 58-чи, 76-чы жана 142-чи статьялары тагылган. Тагыраагы контрреволюция максатында куралдуу козголоң уюштурган, бандиттик топ түзүп каракчылык жасаган жана атайлап киши өлтүргөн деп табылышкан.
Mına da biraz alıp koy. Mehmanlar kelip kalsa. Biz de dehqonchilik qilamiz. Bir tuğandarım menen ustachilik ko'p qilamiz. Har qanday bunday qurilish ishlarida. Mana shu oilaning ichida bo'lgan yumush bo'lsa, shu bir tuğandar menen, yo'ldoshlar menen birgada bo'lib ishlab turamiz. Tuvasa talant deb qo'yadi. Hech o'qigan emas biz stроитель nimasindagi. O'zi shu bor joq stroka işlerini özüz qilamiz. Svarka işleri. Азыр сиз гүл кармап жүрсөңүз, бу жерде Мойдунбек бабаңыз эми мылтык кармап өткөн. Курал кармашып жүргөн. Ушул жерлерди басса керек. Ооба. Ушул жер мисалы үчүн мына шу тоолордо көп баскан дешет Мойдунбек чоң атаныч. Тоо бул жагы мына бая аксакалдар айткандай мына шу Өзбекстан аралашып Қалайғача барышқан дейді. Эми азыр жакшы заман. Элибиз тынч. Биз эми мына Мойдунбек чоң атанын акташтан максат мисалы үчүн мына шу айылда намыстанабыз да, мисалы үчүн басмачы деген аттанчы. Ошону арылтуу берип, басмачы деген аттан арылтуу берсин деп мына шу Мырза Найман эли жогорку кеңешке сураныч катын жазганбыз. Ошол эми сураныч катыбыз каралып ишке ашып калган болсо, бизде мисалы үчүн мындай Мойдунбек баатырдын урпактарыбыз дегенге мындай эркектик намысыбызга сыймыктануу менен айтып жүрө алабыз да. Ошону эми мына бул жерде эми Нуржигит Кадырбековго Иман Нуру фракциясынын лидери жөнөткөнбүз. Келип калса жакшы, сонун иш болот деп. Эми бир мисалы үчүн жаман деп койгон болсо, кулакма кулак жаман болуп кете берген да, ошол мезгилдерде. Мына эми көп басымдар болгон. Мисалы үчүн басмачынын баласы экен деп мектепте албай койгон убактар болгон экен. Союз мезгилдериндечи. Басмачынын баласы деп. Азыр эми заманыбыз жакшы. Мисалы заманыбыз тынч болсун деп мурдагы күндөрдү мына жаштар көрбөсүн. Ардай мамлекетибизде тынччылык, аманчылык болсун. Assalamu alaikum. Жақсы. Саламат. Mana bizden Salamaka'da kep kaldı. Şu Moydunbek'tin amekilerinden болады, ülkeleri, da aytkanda ülkeleri, amekileri. Бул эми азыр Салайдин деген абабыз мындай айтканда. Мойдунбектин канчанчы баласы, канча баласы болгон, аялы, эми жана санжырасын тактайлык азыр. Мойдунбектин немеси эки уулу болгон. Nürdün, anan Salaydin degen. Nürdünün aşı oruçlar kelgen maalda Nürdün degen nemi balası bayağıday basmaçılarda koğuntuk kalganda bu Özbekistan'a kaçıp ötüp ketip şol boydan kaytıp kayrılıp kelgen emes. Margalanga ketken dağın oşol jakta kaytıp kelgen emes. Al kişinin ölük tirigi hazır belgisiz de bizge. Anan Salaydin balası kızı var. Hazreti Ceviz. Ol ona özgönde yaşaydı. Balalı. Kızları, balları büt. Oşta, Büşkek'te özgönde turuşatlar. Hemen bardı keldi kılıp durağız. Ança körüşüp, salamdaşıp barıp kelip durağız toy topalarda. Moydunbek'te sapsım kara kılıp, basmaçı kılıp, елдің психологиясын немесіне сайыз малда терс жаққа бұрып қойған. Мен жалған айтпайым, азырда бар Мойдунбек десең қабағы маңдай бола түшігендер дағылы бар. Ушыл заманда мана 30 жыл болды егеменді болғанымызға. Баяғы нәрсе сіңіп қалған. Елгечі дағылы мойын беріп айтшатты. Мындай келтірген бар арамызда. Мен аттарынан айтып қоярым, мен қорқа тұрған жерім жоқ. Hem biz Sovet doğruda yaşadık da, Sovet doğruda onday sözlerge bari karşı olgun. O siyasatda şonday olgun, yazıcılardağın
жазып анығыны жазғанға оларға дагы мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ошон үчүн ошол саясатка ылайыкташтырып туруп анан жазышкан. Бу чоң атабыз эми басмачы деген атка конуп, ушул басмачы аты да өлүп кетти. Biz aksakaldar kıla alбай kaldık. Kolumuzdan eşteke kelbet desek de bolot. Yaşlar çıkıp atat. Mayıl uşularga yol bereli. Uşular kitap çıkarsın. Ayıldın bir jerince ayıldın atını uca mekteptin yol kayerин deme olsak kılıçsın. Türkistan frontunun Revolюциялык аскер трибуналынын көчмө жыйынын жетектеген Петр Камерандын эскерүүлөрүнө кайталы. Мойдунбек жана анын шериктерин атайлап көргөзмө жазага тартуу максатында брондолгон поезд менен адегенде Кара сууга, андан соң брондолгон автоунаада өзгөчө кайтаруу менен Ош шаарына алып келишет. Сулайман тоонун түбүнө 3000 адамды жыйнашат. 1922 жылдын 26 сентябрында күндүзгү саат 11:30 8 тең өлүмгө өкүм кылынат. Мына ушул жерден процедура бузулат. Сот өлүм жазасын ырастаган Москванын чечимин күтүшү керек эле деп моюнга алат Камеран. Бирок качып кетүү коркунучун Мойдунбектин тарапташтары Ошту камалап келип калганына шылтоо кылып, шашылыш чечимин актап атат. Соттолгондорду Сулайман тоонун этегине алып баргыла да, адегенде айлананы курчап туруп тез арада аткыла деп комендантка көрсөтмө бердим. 2 зал мүэддин менен анын кол алдындагылардын күнү бүттү.